2005-жылы түрмөгө жатып алып, текшерүүгө келген Жогорку Кеңештин депутатын, жаза аткаруу кызматынын башчысын аттырып өлтүрткөн Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013-жылы эркиндикке чыгып, жеке учак менен тарыхый мекени Чеченстанга учуп кеткен. Мындай коркунучтуу кылмышкердин эч бир тосуколдуксуз бошонуп кетүүсү тууралуу убагында көп сөздөр айтылган. Батукаев кандан рак болуп өлүм алдында турат деп диагноз койгон дарыгерлер оор дартка чалдыккан адамга ырайым кылуу керек деген акыйкатчы. Бошотуу боюнча өкүм чыгарган Нарын шаардык соту аны аэропортко чейин узатып барган чиновниктер. Булардын бирөө дагы убагында жоопко тартылбагандыгынан улам Батукаевди бошотуунун артында бийлик өкүлдөрү турат деген пикир калыптанып калган. Эми бул кылмыш кайрадан жанданып, а дегенде эле медициналык тыянак чыгарган дарыгерлер камакка алынды. В ходе досудебного производства Бүгүнкү күндө бул иш боюнча улуттук онкология жана гематология борборунун 3 кызматкери шектүү катары саналууда. Учурда 2 адам соттун чечими менен камакка алынды. Камакка алынгандар коррупциялык ишке аралашкан жана жасалма документтерди даярдаганга катышкан деп шектелүүдө. Жанга күч келгенде Батукаевка аныктама койгон дарыгерлер экиге бөлүндү. Камакка алынган врач-онколог Эмиль Макимбетовдун жактоочусунун айтымында, Нарынга барып Батукаевтан анализ алып келген Мэри Эралиева деген лаборант болгон. Ал эми Эмиль Макимбетов жөн гана ошол анализдин негизинде диагноз койгон экен. Он не отбирал, не проводил пункцию, он клинически не осматривал, не собирал. Менин жактоомдогу адам анализ алган эмес, Батукаевди көргөн да эмес. Нарындагы тергөөчү жайга баргандагы анализ алгандагы Мэри Эралиева болчу. Эмнеге ал камакка алынбайт? Укук коргоо органдары эмнеге анализдин үлгүсүн көзөмөлгө алган эмес? Мындай анализдер күбөлөрдүн катышуусунда алынып, Батукаевдин эжесинин машинасы менен эмес, атайын унаа менен алынып келиниш керек эле. Эмнеге анализдер профессор Раимжановдун сейфинде катылып турат? Азиз Батукаев бошонуп кетери менен Абдухалим Раимжанов жеке лаборатория ачты. Мэри Эралиева кандидаттык диссертациясын жактады. Ал эми Макимбетовдо эч нерсе жок. Мэри Эралиева Макимбетов менен беттешкенден кийин тергөөчүлөр айтканды кылсаң аз мөөнөткө камаласың дептир. Маалымат жыйынга келген Эмиль Макимбетовдун кесиптештери тергөө органдарына жана өлкө башчысына кайрылып, шектүүнү үй камагына чыгарып берүүнү өтүнүштү. Себеби Эмиль Макимбетов өлкөдөгү жалгыз балдар онкологу болгондуктан рак илдетине чалдыккан өспүрүмдөрдүн бардыгы анын жардамына муктаж. Учурда оңго чукул бала операция күтүп жатат. Андан сырткары Макимбетов тажрыйбалуу дарыгер катары консулиумдарга катышып туруусу зарыл. Онкологияда оорлар единственный педиатр-онколог жалгыз эле ушул операция кылат бизде операцияларын онкологиядагы балдардын бардыгын. Өтө билесиңер, бул өтө оор операциялар. Бул операциялар ар бир жерде жасай бербейт. Кыргызстан боюнча жалгыз эле бизде онкологияда жасалат. Ал операциялар только ошол Эмиль Кожошев жасайт да. Ошол күнү да биринчи күндө операция болчу, азыр да ошол операциялар бардыгын күтүп атат да. Анан биз ойлойбуз да, эмне кереги бар эле буну отургузуп койгонго дачы. Качып кете тургандай бир өзүнүн деле мүмкүнчүлүгү жок. Бул бир жака качып кетсе ачкадан беле чынын айтканда. Мүмкүнчүлүгү жок. Ушул жерде эле туруп, ушул жерде операцияларын кылып жасай берсе, канча оорларга жардам берет эле, канча оорларга ыйлап жүрүшөм. Бул жерде азыр клиникада кандай эмне творится азыр бардыгы теңчи. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун айтымында Батукаевдин бошонуп кетүүсүнө биринчи кезекте дарыгерлердин аныктамасы негиз болгон. Бирок мындай чоң иште карапайым дарыгерди күнөөлүү деп камап койгон туура эмес. Эгер дарыгерлер боштондукка чыккысы келсе, жөн гана актана бербестен кимден буйрук түшкөнүн ачык айтышы керек. Ошол доктурлар өлө турган диагнозду коюшту. Рак крови деген диагнозду ошолор койгон үчүн анан сот чечим кабыл алат. Ошолор койгон үчүн анан акыйкатчы айтып атат өзүнүн пикирин. Ошол врачтардын койгон диагнозуна таянып айтып атат. Анан ал диагнозду кандай койду, эмне кылды? Аны ошол врачтар өздөрү айтып бериш керек. Ким аларга көрсөтмө берди? Эмненин негизинде ошондой диагноз чыгарды? Алар толугу менен ачык, искренне айтып бериш керек. Эгер жогорку жактан буйрук болбосо, мындай коркунучтуу кылмышкерди бошотуп жиберүүгө эч ким даамак эмес. Атүгүл Турсунбек Акун ошол чоң адамдар ким экендигин ачык эле атады. Ошол кездеги өлкөнүн жетекчилиги Атамбаев, Алмаз Шашенов баштап, ошол кездеги аппарат жетекчиси Нарымбаев, Данияр Ильич баштап, ошол кездеги заводдел министр обороны Табалдиев Бусурманкул Беркичевич, ошол кездеги вице-премьерлер кийлигишпегенде бул иш аягына чейин чыкпайт болчу. Бул ишти мындай тез аранын ичинде Батукаевди бошотуп жибербейт эле. Азиз Батукаевди түрмөдөн бошоткон аз келген Сыбаны аэропортко чейин коштоп барып, кызыл килем салып узаткан жетекчилер тууралуу кеп болгондо, Жогорку Кеңештин депутаты ошол учурда жаза аткаруу кызматын жетектеп турган Зарылбек Рысалиевдин да аты аталып жүрөт. Бирок ал бул иш боюнча күбө катары өтүп жаткандыгын парламенттин жыйынында билдирди. Сиздин өтүнүшүңүз биринчи боюнча Батукаевдин иши. Эмне болду ошо Батукаевдин иши? Батукаевдин иши жандандырылып бүгүнкү күндө
сотко чейин көндүрүш башталып жүрүп атат. Январдан бери. Мени качан чакырат? Мен качан барам? Сизди чакырышат, пландаштырып, биз группаны түзүп, сизди сурашат. Сиз ага чейин да суралгансыз күбө катар кылмыш иши боюнча. Дагы сураласыз. Учурда сотко чейинки тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Сурак учурунда камакка алынгандар кандай көрсөтмө берет, кимдин атын атайт. Демек кызыктын баары алдыда. Болот Абдыжапаров, Тилек Асхатбеков, 5 канал.